Казыбек Медетбеков жыл сайын айлана чөйрөнү тазалоого арналган ишембиликтерге активдүү катышып келет. 30 жылдан ашык мамлекеттик кызматта эмгектенип келе жаткан кызматкер арыктын ичиндеги таштандыларды тазалоону колго алды. Таштандыга толуп калган бул арыктан 1 сааттын ичинде 10 капка жакын акыр-чикир чыгарылды. Бул көрүнүш Токойго келген эс алуучулардын айлана чөйрөгө болгон кайдыгер мамилесинен келип чыгууда. Ушул жерге келип Токойго эс алган биздин өсүнөн эле атуулдар, өсүнөн эле жарандар мына ушундай акыбалда калтырып кетип атат Токойбузду. Анан биз өзүбүзгө өзүбүз күйбөсөк, өзүбүз тазалыкты кармабасак, башка кимден талап кылат элек? Элдин аң сезимин тазалыкка үйлөтүш керек. Тазалыкты сактап, тазалыкты кармап, бул биздин атуулук милдетибиз. Бул жай Талас районундагы Талас Токой чарбасынын биринчи коругу. Мында тургундар келип эс алышат. Эс алуучулардын саны көп болгондуктан таштандылар көп ыргытылган. Бүгүн таза мурас өнөктүгүнүн алкагында аталган корук облустук администрациянын кызматкерлери тарабынан тазаланды. Ишембиликтин жүрүшүндө 1 тоннага жакын таштанды чогултулду. Мындан тышкары ишембилик Талас облусунун 4 район жана 1 шаарында өткөрүлүп, ага 50дөн ашык мамлекеттик жана мекеме уюмдун кызматкерлери катышты. Кызматкерлер тарабынан Токойлор, эс алуучу жайлар, жолдун жээктери таштандылардан арылды. Бул басымдуу баягы приоритетный кылып туруп, ушу Токой жерлерин, тоолордогу ушу бактарактар өскөн жерлерди тазалоо боюнча тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө 4 район, 1 шаарыбызда бардык болгон биздин мекеме уюмдардын бардык кызматкерлери чыгып, Токой тилкелеринде ушундай субботниктер өтүп атат. Андан тышкары парктарда, эс алуучу жайларда, мекеме уюм тегерегинде ишембиликтер өтүп, кызматкерлердин бардыгы бүгүн жумушта. Айлана чөйрөнү таза кармоого багытталган ишембиликтер жыл сайын өткөрүлүп келүүдө. Тилекке каршы тургундар тазалыкты сактабай, таштандыны туш келди ыргытып жаткандыгы өкүндүрбөй койбойт. Тазалык тазаланган жерде эмес, таштанды таштабаган жерде. Андыктан ар бир жаран өлкө келечеги үчүн тазалыкты сактоого милдеттүү. Токойго башка жактарга эс алууга келгендер өздөрүнүн кийинки мусорлорун ала кетип, ошо тийиштүү жерлерге таштап коюшса. Себеби дегенде бүгүн жыйнаган эртең келген эс алуучу ушундай эле кайра көрүнүштү жасайт да. Элдерден сураныч да. Ушул эс алууга келгенде мусорлоруңарды ала кетип, атайын таштоочу жайлар бар, ошол жерге таштап койсоңуздар, өзүңүздөргө да, элге да, бардыгыбызга жакшы болот эле. Мындан ары жыл сайын президент Садыр Жапаровдун улуттук тазалык күнү жана 2023-2025 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын иштетүү, натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш-аракеттер планы жөнүндөгү жарлыгына ылайык улуттук тазалык күнү белгиленип, сентябрдын жана апрелдин 3-жумасында ишембилик өткөрүлүп турат.